8 bölüm. Ушундан кийин Дөөт пелиштиликтерди жеңип, аларды багындырды. Дөөт пелиштиликтерден метек аманы тартып алды. Мааптыктарды жеңип, аларды жерге жаткырып, аркан менен ченеди. Эки ченем аркандын астындагыларды өлтүрүү үчүн. Ал эми бир ченем аркандын астындагыларды тирүү калтыруу үчүн ченеди. Ошентип мааптыктар Дөөткө салык төлөөчү кулдарга айланышты. Дөөт Эфрат дарыясынын боюна өзүнүн бийлигин калыбына келтирүү үчүн келе жаткан Сооба падышасы Рехобтун уулу Ададезердин аскерин талкалады. Ал анын 1700 атчан жоокерин жана 20 000 жөө адамын колго түшүрдү. Алардын майдан арабаларын тарткан аттарынын ичинен өзүнүн 100 арабасы үчүн ат калтырып, калган аттардын тарамыштарын кесип салды. Сириянын Дамаск шаарынан Сооба падышасы Ададезерге жардамга кишилер келишти. Бирок Дөөт сириялыктардын да 22 000 адамын өлтүрдү. Дөөт Сириянын Дамаск шаарына сакчыларын койду. Ошентип сириялыктар да Дөөткө салык төлөөчү кулдар болуп калышты. Дөөт кайда гана барбасын, Теңир аны баардык жерде сактап жүрдү. Дөөт Ададезердин кулдарынын алтын калкандарын алып, Иерусалимге алып келди. Ал эми Ададезердин Бетак жана Бейрот шаарларынан Дөөт падыша абдан көп жез алды. Дөөттүн Ададезердин бүт аскерин талкалаганын Хамат падышасы Той укту. Той Дөөттүн Ададезер менен согушуп, аны талкалагандыгы үчүн өзүнүн уулу Адорамды ага салам айтып куттуктоого жөнөттү. Анткени Ададезер Той менен согуш жүргүзүп келген эле. Адорамдын колунда болсо күмүштөн, алтындан жана жезден жасалган идиштер бар эле. Дөөт падыша өзү жеңген элдерден, сириялыктардан, мааптыктардан, амондуктардан, пелиштиликтерден, амалыктыктардан, Сооба падышасы Рехобтун уулу Ададезерден тартып алган күмүш менен алтынды Теңирге арнагандай, ошол идиштерди да Теңирге арнады. Туздуу өрөөнүндө 18 000 сириялыкты талкалап келгенден кийин Дөөттүн атагы чыкты. Анан Дөөт Эдомго сакчыларын койду. Бүткүл Эдомго сакчыларын койду. Бүткүл Эдомдуктар Дөөткө кул болушту. Дөөт кайсы жерге барбасын, Теңир аны баардык жерде сактап жүрдү. Ошентип Дөөт бүт Исрайылга падышачылык кылды. Ал өз элин адилеттүүлүк жана калыстык менен башкарды. Серуянын уулу Жояб болсо аскер башчы болчу. Акилуттун уулу Жошапат тарыхчы эле. Акитоптун уулу Садок жана Абиятардын уулу Акимелек ыйык кызмат кылуучулар. Серая болсо катчы болчу. Жояттын уулу Беная болсо керейликтер менен пелейликтердин үстүнөн башкаруучу. Дөөттүн уулдары падыша сарайында биринчи кызматчылар эле.